Which one and a horse rocking the double and the Spider-Man of Trimbus and the UFC Kırgızstan Osh is now is China. Deveyle jönle Kırgızçayla başlayınca. Ne degenim özüme bilbeyim. Kız gelinler arasında erecesiz uruş, kız gelinler bugün betteşet. Muştaş betteş erten bolot, bирок bir gün murun press konferensiya жолугушуу күн erecesiz uruş boyunça şartlar менен таанышып алышат. Аны сиздер менен чогуу көрөлү, бөлүшөлү дегендей биринчи бул жакка беттешке чакыра турган биринчи каарманды чакырабыз. Кыз келиндер арасында бир жолку чемпион өзүнүн курун бүгүн коргойт. Дал ушул кызыбызды сиздер алаканча тосуп алсаңыздар, Кыргызстандын желегин көккө көтөрөм деген жакшы ниет менен даярданып жүргөн кызыбызды чакырабыз. Кайманаты Гени, Канымгүл Гени Мадымаева. Жардам чечими мени жакта, ошол бурчтан, кызыл бурчтан. Менин үстүмө чыгай, үстүмө жүрүп алып, анан башталам. Ал басты мени басты, анан мен аны бастым. Ал басты мени басты, анан мен аны бастым. Kızlardı da men basam, ballardı da men basam. Kanımgül Geni Madımaeva. Madımaeva 49 kilogram 700 gram. Ya öyle bu şerge yamurasın be. Çoçup kaladı. Orun algıla. Alemi Kanımgül'dün karşılaşı, bul kızımızdaki özgöçü, Kırgızstan'ın bir jolku çempionkası. Өзүнүн курун коргоюш максатында алдагы даярданып турат. 1,5 айдан бери беттешке даярданып жүрөт. Бул кызыбыз Куртоя Иля. Ошакта. Tüşe. Ne jelpip atasın bunu? Ya, Ne jelpip atasın deyip. ya mындай ысыкта желпебесе сасып кетип атат да. Sen Mustaşa bilen? Мен мушташамы? Anan sen çıkpaysın tarazaga, Менби? Toğa. Tarazaga çıktın. Hilya Kurtoyanka. Koy, boldu. Bir dakika. Vay. Taraza işte kaldı. Kaççı. Buzupsun bana. Sen niye çıkarsın? Барына чексиз. Эмнелерге? Барына. Мессенджерлерге, социалдык тармактарга, чалууларга, фильмдерге, сериалдарга, телеканалдарга. 4 жумага 550 сом. Шашылгыла, барыбыз кошулабыз. Переходи на О. Барына чексиз. Bul 80 kilogramga çeyinle o bu taraza. Kança kilo çıksın lan? Bilmem de. Men bir götüreyim de bir silki bile bil konu. Hava. Oldu. Tüş! Değil mi? Daha kişiye tutturayınca. Tüş 46 kilo kesin. Orun algıla kızlar. Bugün erecesiz uruş boyunca erten
Сіздердің беттешіңіздер болады, қыздар. Ошол себептен бүгін түз эфир, елдер SMS арқылы сұрауларды беришкен. Ошого чупа-чуң алып қойған, түз эфир болып отады. Чупа-чуң алып қой, түз эфир. Жақсы келдіңер ме? Чу дегенде эле биринчи суроого өтөбүз. Элден келген суроо. Канымгүл, кени, кайсыл жактын кызы болосуң? Каяктан келдиң? Жалпақташтан. Жалпакташтан. Жакшы. Түз эфирде пресс-конференцияга өтүк кийип келип алыпсың, кандай бул? Бұл жақта жаз болған менен ал жақта қар ериелек. Жолдар чыла, ал жаққа ешектің тұяғы болбосо, ана мұно жарайды. Жакшы. Шул эле суроо, Иля, сага кайсыл жактын кызы болосуң? Каяктан келдиң? Мен Ишкебандан эле келдим. Жакшы. Канымгүл. Эзиле бербеш, элиңди көрөйүн, эзиле бербеш. Адамды неудобный кылып. Сенден баштайчы суроодум. Чото онун жанына барганда унутуп калып атам да. Ошого жакшы көргөн тамагың эмне деген суроо. Меникиби? Найда манты. Жакшы экен. Ошол эле суроо, жакшы көргөн тамагың эмне, Канымгүл? Хот-дог. Өлө. Иттин тамагы деген сөз, аны кыргызчасы. Эмне тамакты жакшы көрөсүң? Азыр эле айттым окшойт жакшы көргөн тамагымы. Майда мантыбы? Мен жакшыны айтабы деп атам, майда мантыны кантип? Ал да тамакка кирет. Хоббичи? Хобби? Хоббим лагман чою. Мен лагман чойгонда жаман чоям. Лагмандын бир жак учундагы камырын Ишкебандагы остановкага байлап коюп, берки башын кармап алып Зайнапка чейин чуркап келем. Лагман? Лагман дейсиңби? Өлөт мунал. Кайра кетип атып жөн кетпей түрүп кетем. Сен кулакка лапша илеткесиң сен. Хоббиң эмне? Хобби, оны көрсөтүп бериш керек да. Көрсөт эми, эл көрөлү деп келди да. Бизде чылада тай берип, муну биз эме кылып алганбыз да мындай. Хобби кылып түйүп алганбыз. Кандай, кайсыны? Өлө. Муну эмне деген хобби болуп кетти? Хобби андай болбойт. Хоббинин атасын көрсөтөм мен силерге. Бул азыр апасын көрсөттү. Кана көрөлчү. Хобби. Өтөр. Чурайын ушала, чурайын. Чурайын ушала. Эми кыздар өзүңөр кармагыла, эми түз эфир болуп атат. Иля, өзүң карма. Дагы бир суроо, Иля. 1,5 ай беттешке даярданып атам деп бизге жеткен маалымат боюнча ушундай кабар бар. Ушул каршылашыңы кантип утам деп атасың? Кандай ыкма менен жеңем деп ойлоп атасың? Мага эч проблема эмес. Мен ушул октагонго чакыргандарыңар деле ушу сетканын ичине кирип туруп эле пешенесине бир урам. Ургандан кийин өзү ойлонот, каяка жыгылсам экен деп. Ойлонуп туруп, каалаган жерине жыгылып алат, кайра экинчи адам болбойт. Уктуң да азыр. Буга кандай жооп бересиң? Мен да түшүп атып жөн түшпөйм. Мен түшүп кетип атканча мына эк бар го. Жерге берем. Чоңдор билет, өмүр бою кордо ичип жатат. Түз эфир болуп атат. Тоо кылдым, секинирак мамиле кылчы. Үзө коеюн дедим. Эмне дейт ана, кордо ичип жатат. Кордо ичип, так мына мага кордо ичип жатат деп айттыбы муну? Деди. Сен мага кордо ичип жатат деп айттыңбы? Сен ким болуп калдың? Нормально. Кыздар кой, уят эмес бели. Эртең болот мушташыңар, эртең чыдап туруңар. Ойбойм. Сен ким болуп калдың мага? Качып тура аялдардын ичине аралашпай. Не болот? Нормально болот. Мен сага керек болсо тикке карап сүйлөйм. Мына. Адамды күлдүргүн.
Mine. Мен баш ийбейм сага, міне. Gel. Нормально ол, Gel. жалғызым, Olmaz, сөйлебей қал, yapma, тоқта. yapma. Сен келсің маған келейін. Berke, bu жерге çenesimi duğun jeter. Mına, Berke. Енді саға ошол жерге барып сүйлөш керек пе? Ne böyle? Kumursuna çekensin be. Ну, бұяқта. Армашып кетсіңер ғой. Қойғыла қыздар, қойғыла. Нормальный ол, өлімді көрейін. Қой деп атам, қойшы, сұранат. Mine. Söyleyiverem. Görsat önerilerin var mı? Бар, Görsat. бар. Көрсетем еле. Өлімді көрейін, өлімдер адамды жini келтірген. Ана, мына өлі. Ох, мелінікі орып кетті, Koy verip kaç yüz ete. Tağım ne өлерлерің бар, Мына. Мына еліңді көрейін. Қыздар, қыздар. Қойсаң, Қойды отам. Болды, ұрышпағылашы. Біреу көрсем не дейді, мен ортада жөніледі. Бокс деп. Тамаша, тамаша. Уят емес бе? Hala, hopp! Болды. Тамаша қыздар, болды. Байтан бері неме түз эфирді бұзып отасыңар. Елдерін не дейді, сілерді көрген. Çoğun әлі аялдар уят емес бе? Тұрмышқа шыққансың ба өзі? Қыз байыншамын. Şu mustaş жағып атау, şu аял болып, şu mustaş жарашат деп ойлайсың ба? Şu жағып атам деп ойлайсың. Жағат? Жағат? Мушташқан жағат? Тренировка алған жағат? Не мақсатта өзі? Мақсатта сейлер günölüsüңер, еркектер. Вы? Сейлер günölüsüңер. Неге? 16 жашар 10 gül ашырлек bir сонын қыз болчумун. Екі тирик зордап кеткенден бері өзім ушинтип қорғап атам. Еліңді көрейін. Ошол мақсатта mustaş атам. Ошолорду тутуп алайын. Жаман тебем, 2 бүтүн 1 өткө тыгам элим. Бұл ғой өч алуу мақсатында ушундай ишке барып атыптыр, мындай өзүнө дагы, ден соолугуна дагы. Сен не мақсатта мушташап атасың? Мен ушуга окшоп кордолгон кыздарды көрүп, bir gün болбосо bir gün мага да келип калбасын деп алдын ала даяр турам. Эми кыздар алдын ала даяр турасыңар, бар кийин даяр болосуңарбы, бирок аял киши болбойт. Аял кишинин орду үйдө эле, үйдө. Болбойбу? Кыргыздын кыздарына аяр мамиле кылган мындай түшүнүктүү эркек болбойбу? Онча болбойбу? Эми андайлар деле бар да, бардык эле 1-2 эркекти көрүп алып эле жалпы эркектердин атынан жыйынтыктап коесуңар. Жо, сиз мындай ойлонсоңуз, аял кишинин үйдү орду үйдө дейсиз. Туура, үйдө. Бул сөзүңүзгө кошулам. Качан үйдө? Жанагы нормальный эркеги, ошону нормальный обеспечение кылып, бар жок шартты түзүп берип койгондо, аял кишинин орду үйдө болот. Сен турмушка чыксаң анан ошол болобу? Турмушка чыга эле айта бербей. Турмушка чыга эле айта бербей деп. Ошо турмушка чыкканга татыктуу адам болсо чыгабы? Илгерки кыргыздын жигиттерин жакшылап карабайсыңарбы тарыхтан? Ат көтөргөн, төө көтөргөн, бука көтөргөн, Кожомкул деген атабыз таш көтөргөн. Азыркы жигиттер силер сөз көтөрө албай калдыңар го, сөз. Туп көтөрөйт. Аял кишинин орду үйдө, аял кишинин орду үйдө. Жакшылап карабайсыңарбы? Аялдардын бар жол көчөгө чыгып кетти го. Соода кылган деле аял, тамак кылган деле аял, официантка болгон деле аял, пол жууган деле аял, дүйнөлүк аренага чыгып мушташып аткан деле аял, көтөрүп чаап кыргыздын желегин көтөрүп аткан деле кыргыздын кызы. Бүт бар жок Айсулуу, Мери, мындай жакшылап карабайсыңар, кыргыздын эркектери качан оңолосуңар?
Биз андай майда чүйдөлөргө кыз келиндерди эле жөнөтүп коебуз биз. Биз баштасак токтон албай өтүп кетебиз, UFC'ден да нарыкачы. Бирокчу андай дегениң менен чоң кыз. Андай дегениң менен Кудай Таала аялдарга сонун бир жеңилдик, шанс, шарт коюп берген. Намаз окуп, ибадат кылып, ажыга барып, орозо тутуп, ушул Алла айткан бардык нерселерди Алла үчүн бейишке кирем деп биз даярдан эркектер чуркап жүрөбүз го. Силердики не важный да анысы. Силер бир гана силерге шанс Кудай Таала берген. Аял киши үчүн күйөөсүн ыраазы кылса гана бейишке кирет деп атабыз. Сен дүйнөнүн аркы бетине өтүп кетпейсиңби? Базарга чыгасың, нелерди гана кылбайсың. Күйөөң сенден наразы болсо бейишке кирбейсиң. Күйөөң ыраазы кылып бейишке кирип кет, не кыласың кыска өмүрдө? Ушул шартпы сага мушташы? Ушундай жери бар беле, а? Буну пайгамбарыбыз айткан экен. Коян ремен да ке. Ремендер бол тез. Ремендер. Ремен сизге подарка. Мен кеттим. Каяка? Эртерээк эрге тийип, эрим ыраазы кылып бейишке даярданбайынбы? Кашсы. Кеттин. Өл эркегиңде болобу. Бар. Биягы даяр го. Чоң кыз, бу кыз бейишке кирем деп Кудай кааласа ыраазы кылайын деп кетти. Сенчи? Ал мага деле жетти, бир сөз менен чучка деле жетти. Мен бу дүйнөгө уруш эмес, тууш үчүн келдим мен. Канат Мадымаев, Ильяс Куртой, Тоқо, Ақтілек. Ильяс. Ана шымыңы сұрашын шешкен. Мен үшінші байқап атам, ел яман байқап. Еркек кіші болып қалғанымызға шүгір. Аял кішінің ролін ойношу да, шариятта жоқ екен еркек кіші аял кішінің кийгені, бирок роль ушундай, Кудай Таала ушундай кесип бергенден кийин ушул талантты дагы ушул нерсеге алып келгенге мажбур болуп атабыз, туура түшүнөсүздөр деген ойдо.